Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошев калаадагы эң чоң калкты тейлөө борборунун ишин пландан тышкары текшерди. Борбордун иши менен таанышып, анда иштебей турган бөлүмдөргө туш болду. Мындан улам Кожошев мекемелердин жетекчилери менен жыйын өткөрүп, бул боюнча чаралар кабыл алынаарын билдирди. Ошондой эле мындан ары борбордун ишин өз көзөмөлүнө алынаарын кошумчалады. Бирок айрым кызмат алууларга келгендердин саны аз экенин айтып, мындай абал калктын маалымдуулугунун жоктугунан чыгып, бул боюнча иштерди алып баруу керектигин белгиледи. Эске салсак, борбор былтыр апрель айында ачылып, Ибраимов Жибек жолу көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Анда жарандар мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан бериле турган 30дан ашык документтерди алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан сырткары нотариалдык кызмат көрсөтүлүп, юридикалык кеңештер берилет. Мен өзүмүн тааныш адамдарыман сурадым. Ошо соңго баратасыңарбы, кээ бирлерин десем, жок, соңго барсак, аякта адамдар жок болуп атат. Бизге мындай ошондой сигналдар келди. Ошон үчүн мен бүгүн беспланово келип эле текшерген келдим атайын. Көрүп атасыңар, көп мекемелер бул жерде жок болуп турат. Бул боюнча биз мен сөзсүз чогулуш өткөрүп туруп, жетекчилерге сөгүш жарыялайбыз. Себеби мамлекеттин бүгүнкү күндө биздин өкмөтүбүздүн негизги максаты биздин элге тейлөөнү жакшыртуу, аларга мынау ишин оңой мындай жеңилдетүү болуп келет. Ошон үчүн бул борборду биз түзгөнбүз. Бул жакта канча каражат кетти буга. Бирок мына өзүн сапатын, иш сапатын албетте жакшыртыш керек.